Мейманов атындагы орто мектеби кыргыз тили 9-класс. Сабактын темасы каратма сөздүн грамматикалык түзүлүшү. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты: балдар, каратма сөздүн грамматикалык түзүлүшү боюнча маалымат аласыңар. Сүйлөм тутумдарынан каратма сөздөрдү таап, тыныш белгилерин коесуңар. Бири-бириңерди сыйлоого, уга билүүгө, жардам көрсөтө билүүгө тарбияланасыңар. Жаңы тема. Сүйлөм ичинде айрым бир сөздөр, сөз айкаштары да болот. Алар башка сөздөр сыяктанып, грамматикалык жактан сүйлөм мүчөлөрү менен байланышпайт. Сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара алышпайт. Бул өңдүү сөздөр адатта бүткүл сүйлөмгө таандык болуп айтылат. Мааниси боюнча айрымдарга айтылган ойго карата сүйлөөчүнүн ар түрдүү ички сезимдерин туюндурат. Сүйлөм тутумуна кирсе да, андагы сөздөр менен грамматикалык тикке байланыш түзө албаган жана өзгөчө интонация аркылуу обочолонуп, бөлүнүп айтылган сөздөр сүйлөмдүн 3-даражадагы мүчөлөрү катары каралып келет. Булар каратма сөздөр. Каратма сөздүн сүйлөмдө туруктуу орду жок. Кыргыз тилиндеги каратма сөздөр түзүлүшү жагынан бирдей эмес. Тутумдаш каратма сөз бир нече сөздүн тизмегинен түзүлгөнү менен, анын бардык түгөйлөрүнүн милдети бирдей болбойт. Көнүгүштө 262 көнүгүү. Текстти көчүрүп жазып, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү тапкыла. Үйгө тапшырма. Өз алдыңарча каратма сөзгө сүйлөм түзүп, мааниси боюнча ажырата билгиле.